Жалал Абад санаториясынын жаңы имаратынын шарттары ушундай. 40 орундуу люкс номерлүү жатакана бүгүн пайдаланууга берилди. Эс алуучуларга ыңгайлуу шарттар камсыздалган бул жатакана Айып булак деп аталды. Мен Баткенде да болдум, Ошто да болдум, бияқта да келип жүрөм, анан карасак эми бүгүнкү Жалал Абад суу эң баскыра болгон. Жалал Абадтын суусу ден соолукка пайдалуу, жакшы суулардан мындай бир элге белгилүү жер бул суусу дагы. Анан ушул Жалал Абад шаары дегенде эле чет жаккадагы адамдар билип деле ушу санаторияны элестетет экен да, санаторияны билет экен. Имарат Жалал Абад санаториясынын өздүк бюджетинин эсебинен курулуп, 11 миллион сомдон ашык каражат которулган. Жаңы жатак корпусу 1-январдан тарта эс алуучуларды кабыл ала баштайт. Bizde hazır 345 orunduk var. 347 orun var olsa, bunu hazır жаңы жылдан кийин 40 орунга кошулат да. 347 орунга biz батыра албай, бирок ошо жакынкы үйлөргө, жакындагы гостиницаларга жатып алып туруп, жалпысынан биз 450-500ге чейин кабыл алган күндөрүбүз болгон да. Ошонун негизинде элдердин суроо талабын биз эске алып туруп, ошо улучшууну эмес да, анан кийин орундуктарды көбөйтүү талабы келип чыккан, ошондуктан ушул жаңы корпусту ачтык деп айта алабыз да. Дарылык суулары менен таанымал болгон санатория облустун локомотивине айланган. Санаторияда булактын сууларын ичип, сууга түшүп, ылай жана башка минералдык булактар менен дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушул шарттар Жалал Абад санаториясынын башкалардан өзгөчөлөнтүп, эс алуучулардан дагы суроо талабын жогорулатып келет. Ал эми бул Жалал Абад курорту болсо, ушундай чоң, көп эл жайгашкан жерде жалгыз чоң курортта. Анан бул жер абдан менимче талапка ылайык болуп баратат. Жылдан жылга өсүп өнүсү жакшынакай болуп баратат. Көрсөткүчтөрү да абдан жакшы. Ал эми ушул коммерциялык жактан түшкөн, өзлөрү тапкан тыйын менен жакшынакай заманбап ошо оңдоо түздөштөрүн кылып атканы, жаңы имараттарды куруп атканы бул чоң көрсөткүч деп эсептейм. Эми мындан ары санаторияда эс алгысы келгендер төлөмдү накталай жүргүзүшөт. Анткени профсоюз тарабынан эс алуучу жайларга бериле турган жолдомого 4 жылдык мораторий киргизилген. Мындан улам Жалал Абад курорту накталай эсеп жүргүзүүнү жеңилдештирүүнү пландоодо. Дарыланууга көбүрөөк келишет да. Буга чейин деле биздин кирешебиздин 60%-дан ашыгыраагына биз жеткирдик эле, 60%-дан ашыгыраагы бул накталай төлөө менен түшчү. Эми болсо мындан бул жагына эми путевка азыр ачылбай турат, ошол 4 жыл мораторий киргизилди. Эми биз жалаң гана ошол накталай төлөө менен кабыл алууга биз барабыз да. Жалал Абад санаториясында учурда 400 эс алуучу келип дарыланса болот. Бул жайга жыл сайын 13 миңге жакын жаран келип эс алып кетишет. Кундуз Кенжебаева, Клай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы.